Саламатсыздар мекендештер, мен атым Мирбек, мен өзім Россияда юрист болып эмгектенем. Социалдык тармактардан дагы бир суроолор келип турат. Ал суроонун бири бул болсо ОМС, же болсо обязательное медицинское страхование деген боюнча түшүнүктөрдү сурайт. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 2015-жылдан бери Кыргызстан ЕСтин Союздун мүчөсү болуп киргенден баштап биздин көп мекендештер социалдык жактан Россия Федерациясынын жарандарындагындай бирдей камсыздандыруу укугу келген. Бирок тилекке каршы көп биздин мекендештер ушундай укуктарын билбегендиктен бүгүн болсо ОМС боюнча айтып бере турган ниетим бар. ОМС деген бул эмне? Же болбосо орусча айтканда обязательное медицинское страхование деген эмне? Бул болсо мамлекет тарабынан медициналык жактан минималдуу түрдө гарантия берилген медициналык тейлөө болуп эсептелет. ОМСтин негизинде көпчүлүк ооруларды поликлиника же болбосо больницадан барып туруп бекер дарыланып алса болот. ОМСти кандай кылып алышат? ОМСти алыш үчүн ОМСти ала турган адамдын колунда трудовой договор болуш керек, СНИЛС деген кагазы болуш керек, паспорттун көчүрмөсү жана паспорттун переводу болуш керек. Ошол 4 документ менен страховой компанияга кайрылып, бул страховой компаниялар өзгөчөсүндө поликлиникаларында кичине отделдери болот. Же поликлиникада жашаган жердеги поликлиникада жок болсо көчөдөгү страховой компаниянын обязательный медицинское страхование менен иштеген бөлүмдөрү бар. Ошол бөлүмдөрүнө кайрылып, төмөнкүдө көргөзүлгөн паспорттун копиясын жана переводун, СНИЛСти, трудовой договордун жана ошондой эле заявление берсеңиздер, биринчисинде убактылуу ОМСтин баракчасын берет. Жана ошол бир айдан кийин ошол жылдын аягына чейин берилген ОМСтин кагазын өзүнчө берет. Бул чет элдик жарандарга 1 жылга берилет. 1 жылдан кийинки жылга бериле турган болсо, ошол жылга кайрадан төмөнкүдө көргөзүлгөн документтерди топтоп келиптүү, кайра берсеңиздер, кайра эле дагы 1 жылга ошол ОМСти алсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, эгерде ушул сыяктуу видеолор сиздерге кандайдыр бир маалымдуулукту көбөйтүп же болбосо кандайдыр бир таасири тийсе, класс басып бөлүшүп коюңуздар. Мен ойлойм, ар бир класс баскан сайын же поделиться кылган сайын көп биздин мекендештер маалымдуу болуп, өзүнүн укуктарын коргоого кандайдыр бир салым кошонуларга мен ишенемин. Саламатта болуңуздар, сиздерди урматтап Мирбек Салбек.